Бишкекте таңкыман 4. Кызым атасы менен такси кылып жүрөт. Бул нерселер ушу башталып журналисттерге, интернетке, прессеге маалымат бергенин себеби кызымды садикке жайгаштырбай койдум да. Анткени аябай кыйналып кеттим. Садикке бергенге ушунчалык деңгээлде топ болуп кеттим. Издеп жүрө бересиң да. Ар бир кеш такылдатып садикке алып койгула деп. Майнап чыкпады да акыры. Анан карасам кызым экөөбүз кыйналабыз. Түнү таксиге чыгабыз дагы. Күндүзү саат 2-3 саат уктайбыз. Эртең 7-8-дерде үйгө кирип келебиз. Үйгө кирип жатабыз кызым экөөбүз. Уктаган 1-2-3 саат уктайбыз. Кызым ага дейр кичине телефон чукулап отуруп турат. Үйдөн чыкпайт. Мен ордуман кичине уктап тургандан кийин көчөгө чыгып кетебиз. Чыгып бир жерге барып тамак аш-жейбиз, завтрак кылабыз. Анан кийин дагы башталат да. Документ топтомой, башка кылмай, чуркамай. Майнап чыкпагандан акыры ушу интернет маалымат блоктарына кайрылганга мажбур болдум да. Видео кандай болуп тарап кетти? Таксидеги кызыңыз уктап аткан видео. Өзүм чыгардым. Кайерге чыгардыңыз? Кактус медиаге чыгардым. Анткени айла жок болуп калды да. Түнкү саат 4-тө бечара кызым карадым дагы. Килем күтүп отурдум. Отуруп анан ар бир ата нормальный ата болсо өзү ойлонот да. Балдардын тактыры кандай болот деп ойлонуп отуруп, ушу кыз ушунчалык мамлекетке тарынч пайда болду да ичимдечи. Кудай карадым дейм, ушу кызга дедим, ушунчалык зарылбы дедим да атасы менен жүргөн деп. Аябай ичимен толкундалып келди да, ушу нерсе санап, менин урайымдан өлүп кетсем не болсун дедим. Чыгарайын дедим, пайда болсо болду дедим, болбосо дедим, жок да дедим. Видеого тарттым. Как раз ошо алдымына өзү көбүрөөк тумда турам да таксига деп. Түнкү саат 4 болду. Видеого тарттым да, саат 4 болду. Кызым садикке жайгаштыра албай, үйлөн жогунан таксига өтүп турам деп, интернет маалыматтарын бере бердим да. Интернетке чыккандан кийин анан бул мэриясы башка кичине кымылдай баштады да. Болсо ага дейр 0 реакция да. Эч кандай эме жок да. Ишик мэриясы кызыңызды садикке орноштурууга убада бердиби же орноштурабыз деп сөз бериштиби? Алар мага кызымды садикке алып койгула деп шаардык мэриягге барсам, управление образования управлениеге жиберди, ал жака жиберди. Эже пока болбой атат дедим. Мен действительно алгыла дедим да, уже дальше невозможно деп атам да. Дальше невозможно десеңдер эле, анан жинденип кеттим. Качан кетердин балам менен ушинтип кыйналып жүрөт дедим. Десем, анда балаңа дейт жанагы эмеде иштеген аягым. Кризисный центрге бербейсиңби дейт. Салам алейкум. Кризисный центрден мен акча сурап барбадым. Мен болгон иш кылып садикке жайлагыла. Ке кызым, ке. Садикке жайлап бергиле деп бардым эле да. Кызыңыз канчага чыгып калды? 3 жарым. 3 жарым жашта. Азыр сүйлөп, ден жакшы белеңби? Кызым жакшы. Тиричилик алхамдулилла жашап атабыз. Таксиде иштейм. Өзүңүз карап жүрөсүз кызыңызды? 1 ай. Келинчегим өлгөнүнө 1 ай болду. Келинчегиңизге токтосоңуз, кандай болгон? Бул нерсе врачтардын шалакылыгы да, карабай койду да. Анткени
Biz bu Kırgızstan. Akça berseň anan garayt da. Berбесеň карабайт. Итсин, бешексинди өлүп кете берди. Акча берилбегенден 3 кызында каза болду, кайсы болуп калды. Карабай койду да. Тяжелый состоянияда больницага барган жеринен 7 саат операция кылбай койду да бул кызды. Эмне себептен? Мен өзүмдө көп усур болот, кимге берерин билбей отурам. Эмне себептен тяжелый состоянияда барган кыз 7 саат операция болбой турду. Себеби эмнеде? Şu артынан 1,5 келбеди. Же алардын күткөн акчасы берилбей калдыбы? Билбейм. Эмне себептен 7 саат операция болбой туруп калды. Операция болуп кайтыш болду мейли анысы. Анан моргке жатты. 2 күн моргта жатып калды. Пока жер табып, бу кызды көмгүчө 2 күн. 2 күн жатты. 2 күн өздөрү бирдеме кылып бу кызды ичин чукулашып моргтан. Bir үй bilen жок кылышты да буларчы. Şu врачтардын кайдыгерлигинин немесинен bir үй bilen жок болуп кетти да. Төрөттөн кийин үйгө түшүп төрөттөн кийин эле мен билбейм мен эмесмин, доктор эмесмин, жок. Мага bir кагаз берди, жанакы эмеге Гроско алып барганда көргөзөсүң деди. Ошол жерге язва 12 кишечник деп коюптур. Ошол кагаз менен жүрөм да. Атай колумда медицинский заключение о смерти деп андай билбейм кайдан алам, кимге барып алам. Жок. Эчтекеси жок. Кийинчериске эмне операция кылыш керек? Кесарево жолу менен турду. Кесарево менен төрөдү бирок. Кесареводон төрөгөндөн кийин кызы болуп калды да. Бирок бул боюнда бар кезде язва кыйнап атат, ооруп атат деп эч алып кылбады да. Акыры ошо эмеге кирип атканда дагы операцияга кирерден мурда WhatsApp'тан голосовой жазган. Просто лечение керек экен, УЗИден өттүм, женский жагынан өттүм, бар жогун өттүм. Болгону дейт, только ошо лечение кылыш керек экен, айткан дарыларын алып келиш керек экен деп жазган. Көбүрөөк ойлонгон нарсам азыркы учурда ушу балдарыма bir үй кылып алсам да. Самый главный ниетим ушу. Үй кылып алсам, өзүм деле ден соолук жага жыргап, эмес канча өмүрүм калды, муну Алла билет. Но бирок ага дээр кичине катуураак иштеп үй кылышым керек да. Анан кичинекей эмиркайымды кантып алып келсем, ушу только ушу ойда. Анткени балага өзүмдүн тарбиямды бергим келет. Анан ошко мен бир тууган акем алып барып бердим. Жат адам караган жери жок, өзүм бир тууганым, бирок мени тарбиям башка, акемдики башка да. Ушул нерсени көп ойлоном да. Кантип эмне кылсам, кайсы жолду тутсам, ушу балам өзүмдүн колума келип, өзүм чоңойтам. Бу көтүн алмаштырып, курсагын тогузуп, жуунтуп, алар вообще не проблема да. Колуман келет. Анча-мынча кыз келин кыла албагандай, кара албагандай карайм өзүмчү. Бирок мүмкүнчүлүгүм жок болуп атат. Мен үчүн кыйын эмес. Бар жогун эптейм. Возможностьум жок. Село Востокко бардым, мына Лебединовкада. 40 000 сом жер. Көкчарда 60 000 сомдон башталат экен. Тордойдо 400 доллардан башталат экен. Ошо село Гроссто 12 000 сом кичине жеңилирээк болду. И то анын акчасын мечиттен садак кылып жыйнап беришти. Эми Кыргызстан жарандары ушундай жок болсо, мындай эле бериш керек да жерде, сатпайчы. Мен чындыкты издейм. Бул жерде мен мамлекеттен үй бергиле, же акча бергиле деп ал үчүн мен көтөрүп чыкпадым болмосо менчи. Чындык, акыйкатты издеп атам.
Men үйdü muna mamleketimen, muna hökümetimen surayım. Şu mamleketim menen hökümetim kımıldap tursa ruldu karmap. İnşallah үйünde akılam özümçe. Просто men izdеген nerse çındık, hakikat. Ölgen adamga jer satılbaсын. Врачтарды айтарым. Кичине по совести мындай иштегиле, жүрөктөн иштегиле. Айлык алып атасыңар. Şu алган айлыгыңарды актап иштегиле. Эгер актабай мындай шабашка кылсаңар, бала чакаңарга арам акча алып барып, арам жедирген болосуңар. Келечекте ошо балдарыңар силерге жакшылык алып келбейт. Алган акчаңарды кичине адалдап иштегиле деген келет. Не только медиктер, любой госорганда иштеген адамдар. Силер элди эсебинен жашап аткан адамсыңар. Силерди эл багып атат. Элди кичине биринчи орунга коюшуңар керек.